Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, urmattуу musulman bir tuğanlar. Murdagı sabaqlarımızda Ayub aleyhissalam'dan İznada rabbahu anni messanni zurru ve ente erhamur rahimin degen duasını okuyan bolçubuz. Oşol maselenin bir ayattın birinci maselesi boyunca toktop bolganbız. Emi ikinci maselesinden başlap ulantabız. İkinci masele adam balasının başına arganday, oru sırko, kaygı, bale, jol bolson kıyınçılıklar gelgen кезде жараткан Allah'a dattanuğa üç jagынан eç kanday akısı yok. Birincisi, Allah Taala adam balasına dene degen göynöktü giygizgen. Dene bul bizdin ruhumuzdun göynögü. Allah Taala bul denemiz bizdin denemiz arkылуу özünün kudretin, koz önördülörün uşul dene arkылуу sonun türdө көрсөтүүдө. İnsandı bir model siyahtуу koydu dagı. Uşul dene деген көйнөгүн uşul modeldin üstündө kesip, bычып, özgörtüp, almaştırıp, ар кандай түрдүү өзүнүн ысым sıfattарын көргөзүп жатат. Кандайча bir modellerди алып көрө турган болсок, ал өзүнүн ушунчалык укмуш дизайнер экендигин, же болбосо укмуш чебер экендигин көрсөтүш үчүн инсандарды model кылып алат дагы, алардын үстүнө көйнөктөрүн кийгизип, ал көйнөктөр аркылуу өзүнүн ушунчалык чеберчилигин даңазалап көрсөтүп жатат. Жараткан Алла Таала дагы өзүнүн ушу ысым сыфаттарын бизге дагы да жакындан, дагы да биз үчүн да кенен тааныштырыш үчүн бул дене аркылуу Аллах Таала өзүн тааныштырып жатат. Мисалы, Şafi ысымы, Аллах Тааланын Şafi, şifa берүүчү деген ысымы бар. Ал ооруларды керек кылат. Эгерде оору, сыркоо болбой турган болсо, биз жараткандын шифа берүүчү деген ысымын таптакыр билмек эмеспиз. Ошол сыяктуу Аллах Тааланын Раззак деген ысымы бар, ырыскы берүүчү деген. Эгерде биз ач калбай турган болсок, эгер ачкачылыкты биз таптакыр билбей турган болсок, анда эмесе Аллах Тааланын Раззак деген ысымын анда биз таптакыр билмек эмеспиз, тааныбай калмакпыз. Мына ошол сыяктуу Аллах Таала өзүнүн ысым сыфаттарын өзүнүн ким экендигин билдириш үчүн бул денебиз аркылуу ар кандай мусибат, оору сыркоолорду берүү аркылуу Аллах Таала өзүн таанытып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадистеринин биринде айтат: "Мен арафа нафсаху факат арафа биллах." Ким өзүн тааныган болсо, ал Раббисин, жаратканды тааныган болот деп айтат. Ошондуктан биздин денебиз аркылуу биз жараткандын кудретин, жараткандын өнөрлөрүн таанып, Аллах Тааланын ысым сыфаттары менен кенен таанышат экенбиз. Ve hakeza жана башка мына ушул сыяктуу Маликул мулку ятасарруфу фи мулкихи кайфа яша. Аллах Таала бүт бардык аламдагы болуп аткан нерселердин бардыгынын малики, кожоюну, ээси болгондуктан Аллах Таала өзүнүн мүлкүндө өзү каалагандай башкарат, өзү каалагандай тескейт. Сиз деле өзүңүздүн үйүңүздө болгон буюмдарыңызды, мүлкүңүздү өзүңүз каалагандай тескейсиз. Мына ошол сыяктуу Аллах Таала дагы бул аламдын кожоюну болгондуктан өзүнүн мүлкүндө ал өзү каалагандай тескейт. Жанагы дуада инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деп дуа айтабыз го, башыбызга бале кырсык келген кезде. Бунун мааниси дагы акыйкатта биз, я Аллахым, сага таандыкбыз, биз сенин мүлкүңбүз. Sen özüңүн мүлкүңдү өзүң каалагандай башкарып тескеп жатасың. Биз акыры сен өзүңө кайтып барабыз деген мааниде биз ушул дуаны айтып жатабыз. Бул биринчи жагы. Аллах Таала өзүнүн мүлкүн өзү каалагандай тескейт. Ал эми экинчи жагы, хаят, бул жашоо деген нерсе мусибаттар менен, оорулар менен тазаланып турат. Бул жашоо ар дайым мусибат, башыбызга түшкөн ар кандай кырсыктар менен, оорулар менен адамды не кылат экен, кемелине жеткирип, жеткилеңдикке жетелейт. Өркүндөтөт, чыйралтат, кубат
кубат берет, өстүрөт жана ар кандай сонун натыйжаларды берет. Спортсмендерди карап көрөйлү. Алар эмне кылат? Гантелди алып туруп машыгат. Ошончол же болсо отуруп турат же секирет. Канчалык өзүнүн кыйнаган сайын ага эмне болуп атат? Ошол булчуңдары чыңалып, кайрадан күч кирип атат. Мына ошол сыяктуу ал эмне үчүн мен өзүмдү кыйнап атам дебейт да. Ошол канчалык өзүн кыйнаган сайын ал денесинде ошончолук чыңалуу, күчтөнүү, кубат пайда болуп жатат. Мына ошол сыяктуу бул жашоодо дагы адам чыңалыш үчүн ушундай ар кандай оору, сыркоо, мусибат, кайгы ушул нерселер эмне кылат экен? Адамды чыйралтып, жашоого кайрадан жашаганга кызыгуу пайда кылат экен да. Екнесак истирахат төшөгөн. Эгерде адам жыргап эле эч кандай нерсе, эч бир нерсени, проблеманы ойлобой, рахат эле бир төшөктө жата бере турган болсо дейт да, бул жашоодо. Анда эмесе бул барлыкка караганда жоктукка жакын болуп эсептелет. Жаткандан Кудай сактасын да. Себеби бул жатуу адамды кайрадан барлыктан жоктукка алып барат. Барлыкка караганда бул жоктукка алып бара турган нерсе. Себеби кээ бир адамдарды көрүп жатабыз, 5 жылдап, 7 жылдап, 9 жылдап төшөктө жатып калды. Алар оң жактан сол жагына оодарылыш алар үчүн кыйын болуп калган учурлар бар да. Ошон үчүн бул тек гана төшөктө гана жыргап эле жата берүү деген сөз, бул деген жашоону кайрадан оорлонтуу, татаалдантуу болуп эсептелет. Аллах Таала бул жашоодо бизге ар кандай оору, сыркоо, балелерди башыбызга алып келүү менен бизди чыңап, жашоого кайрадан дем берип, биздин жашоонун кадыр баркын көрсөтүп аткандыгы үчүн бул жагынан дагы биз даттанууга эч кандай акыбыз жок экен. Ал эми үчүнчү жагы. Бул дүйнө жери, бул сыноо майданы. Жана дарул хизмет, кызмат жери. Аллах Таала бизди Ал-Мусакта жараткан кезде бардык уруктарыбыздан аласту би роббикум деп сураган. Ошол убакта бардыгыбыз колу бала. Мен силердин Раббиңер эмесминби деген кезде, ооба, сен биздин жаратуучубузсуң деп бардыгыбыз айтканбыз. Бирок ошол убадабызды кийин унутуп калдык. Инсан деген сөз дагы нисян деген уңгудан чыгып, бул унуткан деген сөз. Биз дагы эмнени? Жаратканга берген өзүбүздүн сөзүбүздү унутуп калдык. Жараткан Алла Таала дагы ошол сөзүбүзгө турабызбы? Сен биздин Раббибизсиң деген сөзүбүзгө тура турганыбызды сынаш үчүн бул дүйнөгө сыноо майданына жөнөттү. Жана бул дүйнө дарул хизмат, кызмат жери. Бул дүйнөдө биз келип кызмат кылышыбыз керек. Жаратканга ибадат кылышыбыз керек эле, жараткандын өкүмдөрүнө баш ийишибиз керек эле, адилеттүүлүктү толук сакташыбыз керек эле, ырахат алуу, акыл алуу, же болбосо сый көрүү жери гана болуп саналбайт бул дүйнө. Биз бул дүйнөдө кызмат кылабыз, акысын, сыйлыгын тиги дүйнөдө Аллах Таала берет. Рас бул дүйнө дарул хизмет, кызмат жери болгондуктан, ибадат жери болгондуктан, оорулар, мусибаттар, ар кандай кайгы, бале, кырсыктар, булар диний болбоо шарты менен бул кызматыбызга жана бул кулчулугубузга ушунчалык өтө төп келишет, өтө жарашат дейт. Күч берип жатат. Эгерде диний мусибет болсо, анда бул жаман. Динибизге келген бир оору келе турган болсо, бидалар келе турган болсо, же болбосо бой көтөрүү, текеберчилик сыяктуу ошо динибиздин ичине кирип кете турган мусибаттар, динге келген кыйынчылык болсо, анда бул Кудай сактасын, бул өтө чыныгы мусибат болуп эсептелет. Ал эми дейт, диний болбогон мусибаттардын бардыгы дейт, бул биздин ибадатыбызга кайрадан дем күч бере тургандай жардам берет. Жана ар бир сааты, ибадатыбыздын ар бир сааты бир күндүк ибадат өкүмүн алат. Бир күндүк, бир эле сааттагы ооруп жаткан убактагы абалыбыз бир күндүк ибадаттын соопторун таптырат. Ошондуктан бул мындай ооруларга арызданып, даттануу эмес, тескерисинче шүгүр кылуубуз керек. Ооба, ибадаттар эки түрдүү болуп эсептелет. Мусбет ибадат жана менфи. Мусбет деген
şariatta biz bilgen orozo, namaz, sadaka, Kur'an tilawat kılуу ушул сыяктуу белгилүү bir ibadattар şariatta көрсөтүлгөн өкүмдөр. Ал эми менфи ibadattар болсо, булар оору сыркоолор аркылуу, мусибаттар аркылуу инсан өзүнүн алсыздыгын, күчсүздүгүн сезип, жаратуучу Раббисине, камкор болгон эгесине жалбарып, аны ойлоп, чыныгы ихлас менен кулчулугун кылат. Чыныгы ихлас менен кулчулугун кылат. Мында ибадатка эч кандай рыя, эки жүздүүлүк кирбейт. Эгерде ордо туткан кезде, же болбосо бирөөгө садага берип аткан болсо, анда эмесе мындай адамдын жүрөгүнө эки жүздүүлүк рыя кирип кетиши мүмкүн. Кээ бир учурда ажылыкка барган кезде дагы эмне кылат? Адамдарга көрсөтүп, селфи кылып, же башка бир ниеттер арасына кирип, мен барганда ошо ажы деген бир макамга ээ болдум дегендей текеберчилик пайда болуп, эки жүздүүлүк кирип кетиши мүмкүн. А бирок оору учурунда адамга эч качан эки жүздүүлүк рыя кире албайт экен. Мындай ибадаттар халис, ихлас менен чын дилден кылган ибадаттар болуп саналат. Кайсы эле адам ушунчалык катуу ооруп жатып, эки жүздөнүп адамдар үчүн бир ибадат кылып калсын? Жок, андай болбойт экен. Бул ооруп жаткан адам ушунчалык алсыздык менен о жараткан, өзүн шифа бер деп Кудай деп калгандыгынын өзү бул анын чын дилден кылып аткан дуасы экендиги болуп саналат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ад-дуа махзул ибада, дуа бул ибадаттын өзөгү деп айткан. İnsanda Allah Taala bul dünögö ve ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Men insanlar menen jinlerdi tek gana özüme ibadat kılış üçün, sıyыныş üçün jarattım dediler. Demek uşul ibadattın dagı eң negizgi özөгü dua bolup jatat. Mına dua eken da. Эми ушул ооруп жаткан кезде ушул дуабыз ихлас менен кылынып жатса, анда эмесе бул оору, сыркоо, мусибат деген нерсе бул биздин ибадатыбызга тескерисинче күч берип жатат. Буга биз даттанбастан тескерисинче шүгүр кылышыбыз керек экен. Эгер сабыр этсе, адам сабыр кыла турган болсо, мусибаттын мукафатын, сыйлыгын түшүнө турган болсо, Аллах Таала бул ооруну берди, ооруну жөн гана берип койгон жок, бунун аркасында мукафаты, сыйлыгы бар деп Айып алейхиссалам сыяктуу биз түшүнө турган болсо, ошол сыяктуу ойлоно турган болсо, Айып алейхиссалам дагы ушинтип ойлогон болчу. Анткени Аллах Таала жөндөн жөн гана эч бир нерсени бербейт. Аллах Таала хаким, данышман болгондуктан ар бир нерсенин аркасында бир сыр бар. Kur'an'da innemel asri yusra, oorçuluqtan keyin сөзсүз жеңилдик келет деген мисалы бул акыйкаттардагы бизге эмнени көрсөтүп атат? Ушундай оору сыркоо бале келген кезде сабыр кылып, аркасындагы анын мукафатын, сыйлыгын ойлогула деп жатат. Ошол убакта ар бир сааты бир күндүк ибадат өкүмүнө өтө баштайт. Адамдын ар бир ошол ооруп атканда сабыр кыла турган болсо, ошол мүнөттөрү бир күндүк ибадат өкүмүнө өтө баштайт. Кыска өмүрүн узун бир өмүргө айландырат. Албетте ар бир адам узун өмүр жашагысы келет, узун өмүр сүргүсү келет. Демек, адамдын башына кыйынчылык келгенде таптакыр убакыт өтпөй койду го деп айтат го. Мына ушул таптакыр убакыт өтпөй койгондугу бул эмне? Биздин жашообузду узартып жаткандыгы да. Мына ошондуктан ушундай убакытта көбүрөөк дуа кылып, ибадат кылып калышыбыз керек экен. Атүгүл кээ бир ибадаттар бар, бир минутасы бир күндүк ибадатка чейин ибадаттын соогун бере турган ошондой оорулар бар экен. Мухажир Хафиз Ахмад деген бир өзүнүн досу болгон экен, Устат Бедиузаман Хазиретинин. Ошонун коркунучтуу бир ооруга туш келгендигин угуп калып, мерак эттим, кыжалат болдум дейт. Караса ушунчалык бир коркунучтуу ооруга туш келип калды, душар болуп калды, катуу ооруду. Калбиме ихтар этилди, кийин мен жүрөгүмө мындай бир эскертилди, калбыма илхам келди дейт. Аны барып куттуктап кой дейт. Эми таң калыштуу нерсе да. Адам ооруп аткан болсо, сен кайтадан барып куттуктап атсаң, ар бир мүнөтү бир күндүк ибадат өкүмүн алып жатат.
Демек ушинтип куттуктаган кезде адам дейт да ошол ооруп атканда эмне кылып сабыр кылып, ал шүгүр кылып жаткан адам эле дейт. Ошондуктан бул адамга дагы эмне кылды дейт, ушундай куттуктоо айтылды. Эми карасак 25-чи жарыктын леманын 15-чи дабасында дагы бир мындай нерсе. Эгерде дейт да оорулардын дагы мына ушундай бир түрлөрү бар. Эгерде өлүм менен натыйжалана турган болсо, ушундай адам ушу ооруп атып, ушул оорудан улам көз жумуп кете турган болсо, өлө турган болсо дейт. Руханий шейит өкүмүн алат. Адам шейит болом деп не кылып атат? Мен жихадка барышым керек, кокустан өлүп кала турган мен шейит болом. Шейиттин даражасы жогору, себеби шейит адам эч кандай сураксыз бейишке түз кире турган адамдардын катарында болот. Пайгамбарлардан кийин ошол улуу бир макамдардын ээси дагы муну шейиттик бир даража. Ошон үчүн дейт да, адамдар азыр жихад кылып, шейит болгусу келип, ошондой бир өзүнчө бир кызыгууга умтулушат экен да. Ошондой адамдарды азгырып, алдап, анан кийин баягы террористтер өздөрүнө бир курал катары пайдаланып кетип атат. Ал эми бул жерде айтып атат, ушул адам эгерде ооруу аркылуу ушундай коркунучтуу бир оорулардан улам көз жумуп ооруп өтүп кете турган болсо, анда эмесе ошол адамдардын да даражасы шейиттик өкүмүндө өтөт экен да. Бул адамдарды ошол эгерде ибадатын кылып жүргөн, намазын, ибадаттарын кылып жүргөн адам өтө турган болсо, алардыкы мааневи шехид өкүмүндө өтөт. Мына ошол сыяктуу бул жерде дагы маселеде орунунда бир кээ-бир хикматтары, пайдалары айтылды. Айып алейхиссалам бекеринен ошол көптөгөн жылдар бою Аллахка даттанбастан, наалынбастан, ушундай башына оору сыркоолор келген кезде дагы сабыр кылып жүрүүсүнүн да бир хикматтары некен Аллага даттанууга биздин эч кандай акыбыз жок экендигин көрсөтүп жатат. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннека антал алимул хаким. Lillahi Teala el Fatiha.